Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Python программалоо тилинде графика менен иштөө. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Python программалоо тилинде графика менен квадрат сызууну үйрөнөбүз. Python'do графикалык чиймелер менен иштөөнүн бир канча библиотекалары бар. Биз бул бөлүмдө Turtle модулунун жардамында сүрөт тартуу. Python программалоо чөйрөсүндө жөнөкөй сүрөт тартуу үчүн Turtle ташпака черепаха модулу колдонулат. Ал төмөнкү команда менен кошулат. Бул жерде Turtle'ды чакырыш үчүн ташпака менен иштөөчү командаларды жүктөйт. Мына жерде Turtle'ды биз импорттоп алышыбыз керек. Ал эми reset позицияны нөлгө айлантат жана калемди күйгүзөт. Бизде мындай болгон, ушул команданы жазганда бизде мындай болгон терезе чыгат. Бул биздин стрелкабыз, бул черепаха. Калем десек дагы болот. Ташпака, кыргызча ташпака, Turtle деген ушул команданы жазганыбызда бизде экранга ушундай болгон кара стрелка чыгат экен, балдар. Эми ушул немеде бизде ушул сүрөттү карасаңар, бул координаталык тегиздикке окшош. Бул жерде координаталык тегиздикте нол черепахабыз 0,0 деген позицияда турат. Мен азыр нол жакта да түшүндүрүп кетейин. Мына жерде x, y координаталуу огунда биздин ташпакабыз нол жакта 0,0 позициясында турат экен азыр. Биз x огунун координатасында бир чакмакка 10 пиксель батат деп алсак, демек 2 дана чакмакка 20 пиксель, 4 дана чакмакка 40 пиксель деп белги кое алабыз. Ал эми карама-каршы тарапты минус белгиси менен белгилеп алабыз. Анын координатасындагы ошондой эле белгилер менен жазып чыксак болот. Эми Turtle библиотекасындагы негизги мектептин программасында үйрөнө турган буйруктар менен биз таанышып чыгабыз. Анын үчүн биз forward n, мына жерге каалаган n бул өзгөрмө, каалаган санды жазып койсок болот. Перо стрелкасын көрсөткөн тарапка алдыңкы n чекитке чейин жылдырат. Right перо стрелкасын оң тарапка саат стрелкасынын багыты боюнча k градус бурчка айландырат. Left k перо стрелкасын сол тарапка саат стрелкасына тескери тарапка k градус бурчка айландырат. Color түс кийинки чиймелердин түсүн берет. Width сызыктын жоондугу 5 пиксель. Speed бул жерде ылдамдыгы. Бул жерге каалагандай 1 жазсак болот, башка сан жазсак болот. Ал эми бул жерде fill берилген көрсөткүчү боюнча көрсөтүлгөн сызыкты жана аянтты боеп коет. Up перонун изин калтырбай жылдырат. Down перонун чийүүсүн баштайт. Circle айлана сызат. Биринчи практикалык жумушубуз квадрат сызуу. Квадрат сызуу үчүн биз push менюсуна кирип, Python'дун idle чөйрөсүн тандап алабыз. Idle чөйрөсүн тандап алганыбыздан кийин бул жактан файлга кирип, new file, жаңы файл ачабыз. Жаңы файл ачып, биз бул жакка өзүбүздүн мисалыбызды жазабыз. Ташпаканы чакырып алыш үчүн биз from англис тамгаларында жазышыбыз керек. From Turtle import жылдызча reset эми бизде бул жерде ташпака менен иштөөчү командаларды жүктөйт. Null Turtle деген, мына жакка биз комментарий да жазып койсок болот. Комментарий жазыш үчүн null торчо белгисин коебуз дагы. Ташпака менен иштөөчү командаларды жүктөйт деп жазып коелу. Ташпака менен иштөөчү командаларды жүктөйт.
Ал эми reset болсо, бул позицияны нөлгө айлантат. Позицияны нөлгө айлантат. Эми нол жакта биз нол белгини коюп койсок болот. Бул бул позицияны нөлгө айлантат. Эми биздин ол жакта иштетип көрөлү. Runга киребиз. Run F5 модуль. Окей. Бул жакка биз эми атын жазып алышыбыз керек. Биздин программабыздын атын жазыш үчүн мен ол жакка квадрат сыз деп коеюн. Квадрат сызуу. Эми сохранить басабыз. Сохранить басканыбызда бизде мынакей бул команданы биз жазганыбыздан кийин бизге мындай болгон терезе чыгат. Мына ташбаканы биз мына жерге чакырып алдык. Эми ушу ташбаканы 100 пиксель алдыга жылдырышыбыз керек. Алдыга жылдырыш үчүн биз forward деген команданы жазабыз. Forward 100 пикселге жылдырыш үчүн мына жакта 100ді киргизебиз. Эми иштетип көрөлү. Run F5 модуль. Окей. Бул жакта мынакей биздин ташбакабыз 100 пиксель алдыга карап сызык сызып жылды. Көрдүңөр балдар? Эми ушул сызыгыбызды биз перрону биз бурушубуз керек. Анын үчүн биз саат жебесине каршы бурсак, left деп жазабыз. Left 90 градус. Квадрат чыябыз да 90 градус. Эми ол жакта run'ды басабыз. Run F5 модуль. Бул жактан мынакей биздин ташбакабыз 100 пиксель алдыга жылып 90 градус өйдөгө бурулду. Квадрат чызыш үчүн биз 0 команданы биз 4 жолу кайталап коебуз. Анын үчүн бул жакта копия кылып туруп эле 4 жолу кайталап эми иштетип көрсөк, окей. Мына биздин перробуз квадрат чийип берди. Эми ушул квадратыбыздын калыңдыгын биз чоңойтушубуз керек. Анын үчүн биз мына жакка with командасын жазып алабыз. With командасын жазып туруп, эми мына жакка сызыктын калыңдыгын мен 6 кылып коеюн, 6 пиксель болсун. Эми мына жактан иштетип көрөбүз. Мынакей биздин сызыгыбыздын калыңдыгы 6 пикселге чоңойду. Эми ушул сызыгыбыздын түсүн өзгөртүш үчүн биз бул жакка color командасын жазабыз. Color тырнакчанын ичине мен азыр кызыл түстү жазайын, red. Эми иштетип көрөбүз. Иштетип көрсөк, мынакей биздин сызыгыбыз кызыл түстө болуп калды. Эми ушул квадратыбыздын ичин боёш үчүн биз fill командасын колдонобуз. Анын үчүн биз мына жерге begin fill деп туруп команданы жазабыз. Begin fill. Ушул аймактан 0 аймакка чейин 4 бурчтуктун ичин боёш үчүн эми биз ушул команда бүткөндөн кийин end fill деп туруп аягын
ушул команда аягына чейин боелуш керек. Эми ал жакка жазып алабыз. And fill. Эми ал жактан текшерип көрөйлү. Окей. Неке биздин бул жакта кызыл болуп калды экөө тең эле. Эми ал жактан биз башка түскө ичин башка түс кылып боёш үчүн ал жакта үтүр белгиси менен мен сары түстү жазып коеюн, yellow деп. Yellow. Эми иштетип көрөйлү. Run F5 модуль. Неке. Биздин чакмагыбыз мындай болду. Сары түскө боелду. Эми биз немени боешубуз керек? Фонду мен азыр жашыл түскө боеш үчүн ал жакка big color деп туруп жазабыз. Анын үчүн ал жерге келебиз дагы. Ушул жерге эле мен азыр ал жакка big color ал жакты мен green деп коеюн. Биздин фонубуз green, жашыл түстө болсун. Эми иштетип көрөбүз. Run F5 модуль. Неке биздин жашыл түстүү фондо мындай болгон чакмагыбыз бул жакка жазылды. Эми ушул эле биз чакмактын көлөмүн чоңойтуш үчүн азыр бизде кичине окей болуп калды. Ал үчүн биз мына жерде 100 дегендин ордуна бул жерге биз 200 деп жазсак, биздин чакмагыбыз 2 эсе чоңоёт. Кааласаңар 300 деп жазсаңар болот. Эми бардыгынын размерин бирдей кылып чоңойт, 200гө чоңойтойлу. 200гө чоңойтсок, эми биздин азыр бул жерде чакмагыбыз бир аз чоңоёт. Мынеке балдар, көрдүңөрбү? Ал эми ушул эле чакмагыбызды тез чийиш үчүн, мына перонун ылдамдыгын ылдамдатыш үчүн биз ал жакка speed деген команданы колдонобуз. Speed деген команданы колдонуп, бул жакка ылдамдыгын мен 6 кылып коеюн. Эми run. Окей. Неке өтө тездик менен биздин квадратыбызды сызып берди. Эми ушул эле мына жерде команда немебизди төртбурчтукту квадратыбызды чызыш үчүн мына жерде forward 200 деген командалар мына жерде көп кайталанып атат. Ушул жерди биз азайтып for циклын колдонсок болот да. For циклын колдонуш үчүн биз мына жерге биз азыр for циклын жазып коебуз. Мына жакка for I in range бизде 4 жолу жазышыбыз керек эле. Ушул жерге 4 дегенди жазып коебуз дагы. Эми биз мына жакка азыр кош чекит коеюн. Эми иштетип көрөбүз. Run F5 модуль. Жанагы эле биздин квадратыбыз. Бул жерде программабызды for цикли менен квадратыбызды чызып берди. Эми биз сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге бир канча тесттик суроолорду берейин. Биринчи сурообуз. Forward кандай кызмат аткарат? Кийинки чиймелердин түсүн берет. Экинчи айлана сызат. Үчүнчү перо стрелкасын оң тарапка, саат стрелкасынын багыты боюнча К градус бурчка айландырат. Төртүнчү перо стрелкасын көрсөткөн тарапка алдыңкы ээн чекитке чейин жылдырат. Кана эмесе балдар, убакыт кетти. Туура жооп. Forward перо стрелкасын
көрсөткөн тарапка алдыңкы en чекитке чейин жылдырат экен балдар. Экинчи сурообуз. With командасы эмне үчүн колдонулат? Айлана сызуу үчүн, сызыктын жоондугун көрсөтүү үчүн, квадрат сызуу үчүн, түс берүү үчүн. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. With командасы сызыктын жоондугун көрсөтүү үчүн колдонулат экен балдар. Ал эми перрону ылдамдатуу үчүн кайсы команда колдонулат? Color, circle, forward, speed. Кана балдар, ойлонуп көрөлүчү. Убакыт кетти. Перрону ылдамдатуу үчүн speed командасы. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма Python программалоо тилинде графиканын Turtle модулун колдонуп трапеция сызып келесиңер. Саламатта калгыла балдар.